Мен велосипед алыштым да. Утулуптур, бирок onu өзү деле көрдүк. Утулган, бирок менин атымда жок ал жердечи. Жок, арга мен кантип барайм? Мен 100 сага барып эме аламбы? Коммерциялык башка иштер менен алектенүүгө тыюу салынат. Ошто капиталдык курулуш башкармалыгы өткөргөн жалпы 391 миллион 500 миң сомдук тендерлерди бир эле адамга байланышы бар компания ута берген. Т-медиа редакциясы бул жолу миллиондук тендерлерге назар салды. Аты жөнүм Нургелди Канбек уулу, аягына чейин көрүңүз. 2023 жылдын апрель айында Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы 15 миллион сомго тендер жарыялайт. Мекеме бул суммага Иминов көчөсүнө суу түтүктөрүн тартмак. Конкурстан Омат курулуш компаниясы 14 миллион сом сунуштап утуп алат. Ошол учурда компанияга капиталдык курулуш башкармалыгынын кызматкери Жарасул Калбай уулу ээлик кылып турган. Ал Омат курулушту 2 жыл мурда саткан адамына ишеним кат жазып бергенин билдирет. 22 февралдабы где-то ошондой. Регистрация апрелде көрсөтөт, анан мурдагы учредитель сиз болуп атасыз да? Ошону жада тура эмес болтабы, же берки жаңы алгандар кеч кылдыбы билбейт экен, ошончу. Ошол өздөрүнө сураш керек экен. Анан жанакы утулган тендерлерге эмне дейсиз? Мына эме алганбы? Жок, ол мен такыр тешем жок ачы. Ол катышып атат, кайсы катышып атат экенин билбейм. Утулуптур, бирок onu өзү деле көрдүк. Утулган, бирок менин атымда жок. Деген менен Оматтын ээси Юстиция министрлигинин базасынан быйыл гана алмашкан. Компания 2024 жылдын 24 апрелинде кайра каттоодон өтүп, негиздөөчүсү жана директору катары Санакбаров Алияр көрсөтүлгөн. Ага чейин Жарасул Калбай уулу өзү эле жетектеп турган. Жарасул Калбай уулу Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгында 2023 жылдын 24 февралынан тарта иштеп баштаган. Демек, таза суу тартуу боюнча тендерди жумушка орношкондон 2 айдан кийин утуп жатат. Бул учурда мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын кызыкчылыктар кагылышы беренеси бузулган. Анда сатып алуучу уюмдардын жетекчилери жана кызматкерлери өздөрү иштеген мекемеден тендерлерди утса мыйзамга каршы келет. Юристтер да муну бышыктайт. Алар компания толук кандуу сатылган деп айтыш үчүн ишеним кат аздык кыларын белгилешти. Ишеним кат ыйгарым укук бергенде же сатууда берилет. Эгер сатуу үчүн берилген болсо, сатып алган жаран өз атына каттоодон өткөрүшү зарыл. Бул процесстер аткарылбаса, компаниянын ээси Жарасул Калбай уулу деп эсептелет. Ишеним каттагы ыйгарым укукту жасоо бул ошо өкүлдүн, тагыраагы ишеним кат боюнча иш алып барган адамдын ал фирмага ээлик кылат дегенди билдирбейт. Ал фирма тапкан кирешеге кандайдыр бир анын үлүшү бар дегенди билдирбейт. Эми бирок тилекке каршы буга чейин ушундай практикалар болуп келип атат. Негизи бул практиканы жоюш үчүн ошол тендерди уюштурган адамдар, тендерди жүргүзгөн адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылуусуна алып келиш керек. Анткени Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн мамлекеттик сатып алуулардын тартибин бузса, же ачык торуктарды, же атайын конкурстардын эрежелерин буза турган болсо, анда бул кылмыш болуп санала тургандыгы кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн. Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы жарыялаган башка тендерлеринде дагы күмөндүү жагдайлар көп. Мисалы, быйыл 24 июлда Моминов көчөсүнө курулуп жаткан 120 орунду балабакчанын кошумча иштерин аяктоого тендер жарыяланган. Ага бир ай алдын курулуп бүткөн Чкалов менен Моминов көчөсүнүн кесилишиндеги жолдун тендери кошулуп калган. Бул тендерди да Омат компаниясы жалгыз катышуучу болуп 15,5 миллион сомго уткан. Бул каражатка бакчага 5 дана карусель, пружина, 3 дана селкинчек, 400 чарчыдан ашуун жерге желим төшөө жана 1-2 платформада оюн аянтчасы эле жазылган. Экинчи сметада болсо Моминов көчөсүнө сарпталган курулуш материалдарын гана алышкан. Негизи тендер июль айында өткөн, бирок ага кошулуп калган Чкалов менен Моминов көчөсүнүн кесилишиндеги асфальт басуу иштери июнда аяктаганын мэрия жарыялап жатат.
Ага кала башчысы Бактыбек Жетигенов катышкан. Сүрөттөрдө мэр менен чогуу баскан бул жаран Айбек Бактияр уулу мурда ички иштер кызматтарында иштеген. Ал Оомат курулуш компаниясынын ээси Алияр Санакбаровдун агасы болот. Бактияр уулу бала бакчанын кошумча иштери менен жолдун тендери чогуу өткөнүн бизге өзү тастыктап берди. Ал тууралуу алдыда кенен айтып беребиз. Ошол Бала бакчанын иштерин аяктоого деп туруп анан жол курулуп калдыбы? сыртын ошо асфальтын кошуп киргизилген кийинче. Бирок жол асфальт болуп калдыбы анда? Жолдагы асфальт кошулуп, ошол бала бакчага кошулуп, жол асфальт болду да ошого элечи. Бирок тендер бала бакчага эле деген экен го анда. Бала бакчанын деп турат, ол жерде ошол бала бакчанын завершениясы өтөт. Бүтүшү бүткөнгө чейин кошумча болот. Айбек Бактияр уулу деген ким? Айбек Бактияр уулу оштук ишкер, курулуш фирманын ээси. Анын Grand City деп аталган жичкасы Ош шаарындагы 2 деңгээлдүү өтмөктү куруп жатат. Учурда ал жерде иш кызуу жүрүүдө. Өтмөктө анын иниси Оомат компаниясынын ээси Алияр Санакбаров экскаватор айдап иштейт. Ал бул сөздү өзү дагы тастыктаган. Мындайча айтканда, 2 компанияга тең Айбек Бактияр уулу ээлик кылып өзү иштетет. Мен Grand City'de аштайм да. Качантан бери иштейсиз? Grand City'de. Мен бу менен жакындан бери эме болгом. Мынакы Бактияр уулу Айбек сиздин акеңиз болуп калабы ошондо? Ата жок эмес. Grand City компаниясы капиталдык курулуш башкармалыгынын 2023 жылы жарыялаган тендерлерин дагы уткан. Алардын бири мекеме былтыр февраль айында суу түтүктөрүн тартуу үчүн тендер жарыялап, Grand City 11 миллион сомго утуп алган. Тендерде сунуш берүү мөөнөтү 17 февралды көрсөтөт. Бирок суу түтүктөрүн тартуу иштери 2 мартта бүткөнү тууралуу Facebook платформасында сүрөт видеолор бар. Мындан сырткары тендердеги баа 11 миллион сомдон 25 миллион 964 миң сомго өзгөрүп кеткен. Ушул эле фирма 31 миллион сомго Ферас бассейнине жакын жерге суу түтүктөрүн тартып берген. Сентябрда болсо капиталдык курулуш башкармалыгы Арексай көчөсүнө кичи футбол аянтчасын курууга 3,5 миллион сом кетирген. Бул иштерди да Grand City компаниясы аткарган. Ал эми ноябрда Сулайман Тоо аймактык башкармалыгынын Сайбою көчөсүнүн номер 1 дарегиндеги имаратты реконструкциядан өткөрүү боюнча тендерди 33 миллион сомго утуп алган. Конкурска Grand City жалгыз катышкан. Бул биз ачыктагандарыбыз гана. Компания уткан тендерлер мындан да көп болушу мүмкүн. Сууларды олар скважина казгандан кийин биз суу тапканбыз. Сулар суу чыгарганды биз тапканбыз. Скважинаны башкалар фирмалар тапкан. Бар жок, скважинаны башкалар бурут эткен. Биз бурут эткен эмеспиз. Бирок ал сүрөттө ошол проект бүткөндөгү сүрөттөр да марттын башы болуп атат. Ошол проект болду бүткөн эмес. Ошол скважина казылып, ол сүрөттөрдү мен деле көргөнмүн. Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы бир да кызматкер алар жарыялаган тендерлерге катышпастыгын билдирди. Мекеменин жетекчисинин милдетин аткаруучу Темирлан Бакалов буга чейин компаниясы барларга жумуштан кетүү же болбосо компанияны башкага өткөрүү талабы коюлганын айтты. Ал эми тендерлерди бир эле компаниянын утканын мындай түшүндүрдү. Жок, бул боюнча биз өзү атайын тендерде комиссия болот. Комиссия чечим чыгарат. Ал жерде мен чечим чыгарбайм. Биринчиден комиссия чечим чыгарат. Экинчиден бизде аффилированность деген нерсе бар. Бул жерде учредитель болуп калышы мүмкүн, бирок сайтка мен жооп бербейм. Мен эле уккам, бирок ал аны саткан деген. Сатып просто ошол эмеден кытылбаганбы, ал жагын мен билбейт экенмин, чындап. Мен ар бир немесин атын карап чыкпайм да, турабы. Мен тендер бергенден кийин мен тендерди комиссия чечет. Карашыңыз керек да. Жок, караган мен кантип карайм? Мен юстицияга барып эме аламбы? Ким арзан кирсе ошол утат да. Мисалы 5 жол тендер жарыяладык дейли. 5 жолдон сен эң арзан кирсең, сен 4 жол уттуң деп сага бербей койбойбуз да, турабы? Сен арзан кирдиң, сага беребиз. Биз уже бул укук болуп калат да. Конечно, бирок талаптар жооп берсе. Ош шаардык прокуратурасы бизге тендерлерди өткөрүү тартибин айтып берди. Эгер тендер өтпөй туруп жумуштар аткарылса, мыйзам бузуу болуп эсептелет. Мен айтып атам, эгерде мамлекеттик же муниципалдык кызматкер
өзү ошол ишти аткаруу максатында өзү же өзүнүн жакын адамдары аркылуу ошол ишке бара турган болсо кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келет. Органда иштеп же муниципалдык органда иштеп болсо бул мамлекеттик жана муниципалдык органда кызмат кылуу боюнча бул мыйзам бар. Ошол мыйзам боюнча негизинен мамлекеттик жана муниципалдык органдарда иштеген адамдар, жарандар коммерциялык башка иштер менен алектенүүгө тыюу салынат. Тендерлик сумма өзү жарыялангандан кийин өзгөрбөйт, эми ал смета боюнча кетиш да. Эми Ош шаардык прокуратурасы биз жогоруда ачыктаган фактыларды кандай текшерет, мыйзамдуу кандай чара көрүшөт, күтө туралы. Биз бул фактыларды укук коргоо органдарына байма-бай билдирип турабыз. Кийинки чыгарылыштарда Ош мэриясына караган башка ишканалардын сатып алууларын ачыктаганы аракет кылабыз.